Кыргыздар байыртан салтты бекем туткан эл. Ал эми кыз узатуу жана уул үйлөнтүүдөгү каада салтка өзгөчө маани беришет. Элибизде калың берүү салты да сакталып келет. Ал эми кайсыл жердин кыздарынын калыңы кымбат дегенде талас жергесин айтып келишет. Чынында эле ошондойбу, Талас шаарынын тургундарынан сурап көрдүк. Ар биринин салтына жараша болот да. Ал кеп ада эмес, эми азыр ошто деле ошондой да, биздикиндей эле болуп калган. Кымбат деле эмес го дейм. Таластын баягы эмне илгертеден бери келаткан немеси менен ошо туура келип калды болуш керек. Эми жакшы да кымбат. Кымбат болгон жакшы. Биздин Таластын кыздарына жетеби, мыкты кыздарда. Таластын кыздары Кудайга шүгүр эле өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес. Чын эле башка областтарга салыштырмалуу бизде илгертен келаткан бул салтта Таласта чынында ошентип айтышат. Азыр көпчүлүк апалар шырдак шырып, колун өрчүлүк менен алектенип, септи колго даярдабай калышкан. Анткени бул кызматты көрсөтүп, септи толугу менен даярдап бергендер аз эмес. Эли журтубузга атайлап жеңил болсун деп азыркы жаштар көпчүлүгү сеп даярдабайт. Же ата энеси жок болуп калат, же мындай мүмкүнчүлүк болбой калат, иштеген иштеринен бошобой калат. Ошого ылайыктап биз сеп даярдап коебуз. Ошо септен келип алып кетишет. Элге кызмат кылып жатабыз. Калыңсыз кыз болсо да каадасыз кыз болбойт демекчи, кыздын себи кандай гана шарт жана жагдай болбосун берилиши керек деген ой бар. Анткени сеп бул ата эненин кызына болгон камкордугунан кабар берет. Көпчүлүк учурда азыркы убакта калың алмай жок, сеп бермей жок деп коюшат. Бирок бизде андай вариант жок. Биз илгерки ата бабаларыбыздын жолун жолдоп, дайыма сеп беребиз. Эң бербедик дегенде 5 сыра беребиз. 5 сыра деген таластык боюнча 2 журкан 1 сыра болуп калат. Чүйлүк боюнча 10 журкан, биздики боюнча 10 журкан 5 сыра болот. 5 сырага 5 жер төшөк берилет. 5 жер төшөктүн ичинде дал бир төшөк берилет, кудагый төшөк деген. Атайлап кудагыйга бапестеп жасайбыз аны. Сеп берүүнүн терең мааниси бар. Кыз барган жерине батып, өзү менен өзү үй бүлө күтүп, татыктуу аял заты болсун деген аруу тилекти билдирет. Бирде бай атанын атасы куту сүйнөт деп коет. Биртеке эми Таластын кыздары кымбат деп баардык региондо айтылат. Действительно биздин кыздар кымбат. Биздин кыздар сулуу, акылдуу, айылдын ишин да кылат, талаанын ишин да кылат, ошондой эле мамлекеттин жумушун да аткарат. Ошон үчүн кыздарыбыз баалуу. Баалуу болгондон кийин биз дагы баалуу сеп беребиз. Кызыбызды бирөөлөр айтат сатасыңар деп, кеп сатканда эмес. Кыздын калыңы болбойча кадыры болбойт. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.